Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Биздин мекен таланттарга кандай гана бай, болгондо дагы зор, дүйнөлүк масштабтагы таланттарга бай. Алардын бири Кыргызстандын уулу Чыңгыз Айтматов. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Сабактын максаты Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча маалымат алабыз. Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу Шекер айылында төрөлгөн. Ушул жерде айылдык мектепте окуп, ушул жерде дүйнөнү тааныды. Атасы Төрөкул Айтматов партиялык советтик белгилүү кызматкер болгон. 1937 жылы репрессияланып кеткен. Апасы татар кызы Нагима Хамзаева билимдүү, маданияттуу аял болгон. Чыңгыз Айтматов бирде шаарда, бирде кыштакта окуп, эки тилди бирдей билген. Өзгөчө чоң энеси Айым кыздын жомоктору, болмуштары аны өзүнө тарткан. Ал орусча китептерди жан алекетке түшүп окуган. Атасынын бейжала өлүмү, анан согуш чыгып, ал кездеги элдин оор абалы баланы эрте жетилткен. 1941 жылы согуш чыкты. Айылдагы эр-азаматтар согушка жөнөгөн. Эми ооруктагы бардык жумуш келин-кесектер менен өспүрүмдөрдүн мойнуна түшкөн. Жаштыгына карабай Чыңгыз ал кезде көп иштерди аткарган. 1946 жылы Айтматов Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумга кирип, аны артыкчылык менен аяктаган. Андан кийин Фрунзедеги Айыл чарба институтунун студенти болот. Анын адабий шыгы дал ушул жерде башталат. 1952 жылы газетчик Зүйө деген аңгемеси орусча жарыяланган. Ушундан кийин анын аңгемелери, макалалары гезит журналдарга басыла баштайт. 1953 жылдан кийин 3 жылдай зоотехник болуп иштейт. Андан кийин Москвада СССР жазуучулар союзунун адабий курсунда окуп билим алат. Аны бүтүп келгенден кийин бир аз убакыт Литературный Кыргызстан журналынын редактору, бир нече жыл Правда газетасынын кабарчысы болуп иштейт. Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы болуп да иштеген. Бир топ жыл элчилик кызматты аркалаган. Москвада окуп жүргөндө Бетме-бет повести жарык көрөт. 1958 жылы Жамиля орус тилинде басылып, жазуучунун даңкы дүйнөгө тарай баштаган. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго таандык. Албетте анын айтып өткүс түгөнгүс ааламы бар өзгөчө сыймыктуу инсан. Кылым карытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары маданий маанидеги дүйнөлүк окуяга айланып, Чыңгыз Айтматовду 20-кылымдын акырындагы, 21-кылымдын башталышындагы залкар жазуучулардын бири, рухий турмушту эң татаал абалында чагылдырууга жөндөм шыгы жеткен жаңы типтеги сүрөткер катары таанытты. Чыңгыз Айтматовдун китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажыралгыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин окутуу программасына кирген. Андан наамдарына токтоло кетсек, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Ленин, Октябрь революциясы,
эл достугу, эмгек кызыл туу, 1-даражадагы Манас орденинин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын, Германия, Индия, Россия, АКШ, Туркия, Франция, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты наамдарын алган. 1990-жылдан тарта СССРдин жана Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп эмгектенген. Айтматов 2008-жылы Германиянын Нюрнберг шаарында оорунун айынан каза болгон. Улуу жазуучунун артында Аскар, Ширин, Элдар, Санжар аттуу уул кыздары калды.